Жаңы шайланган президент 2017 жылдың 1 декабрында кызматка кириши керек. Бул туурасында бүгүн Бишкекте шайлоо маселесине арналган жыйында Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Зиядин Жамалдинов билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күнгө чейин президенттик шайлоонун так датасы аныктала элек. Бул маселенин айланасында талаш-тартыштар болуп жатат. Бирок чекитти парламент коюп датасын аныкташ керек. Президенттик шайлоонун таза, ачык жана тынч өтүшүн камсыз кылышыбыз керек, деди Зиядин Жамалдинов. Биздин фракциянын позициясы 2017 жылдын 1 декабрында Кыргызстанда жаңы мамлекет башчысы болушу зарыл деп эсептейбиз. Андан тышкары биздин фракция ушул президенттик шайлоону адилеттүү, эч кандай уруш талашуу жок, тынчтык жол менен өтүшүнө биз колдойт элек. Биз ушундай өзүбүздүн оюбузду ушу билдирип кеткибиз келет. Демек ушул президентке аттанып аткан талапкерлер дагы ушул бири-бирлерине ушул акырет сөздөрдү айтпастан, ушул өздөрүнүн алдыга койгон платформаларына коюп чыга турган болсок, демек эл кимди шайласа ошол президент болот деген ойду айткыбыз келет.